Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина Кейдж каналы өз видеоларын тартууну улантууда. Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан азыр сиздерге ушул навесасындагы унааларды тарта кетем. Бул жакта ушул абалы жакшы жаңы модельдеги, ошол менен катар эле баалары бир аз кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Ушундай унаалар тартабыз. 25 декабрь 2022 жыл. Hyundai Avante 6. Свежий перегон 2017 1.6. Коробка автомат, бензин, повторитель поворота бар күзгүлөрүндө, парктроник, камера бар, ачкысыз кирүү, отуруштар кара кожа, бир зоналуу климатта, жок сынктап жазылып турат, анда 2 зоналуу экен, жакшы, старт стоп. Мынандай ограничитель скорости, драйв мод, рулун жылытуусу, отуруштарын жылытуусу, антизанос, датчик, жок, датчик даже жок экен. Ушундай айтылыш баасы $14.200. Kia K5, K5. Шундай көрүнүштө 2018 темилдаткычтын көлөмү 2 куб газ $14.500, свежий перегон. Так, айдоочуда вентиляция жана жылытуусу бар отуруштарында, электропакет, электрокүзгүлөр, ушундай K5. Камера турат, бирок өзү заводской монитору көрүнбөйт. Анан бул жерде Honda Accord. Аябай кооз, жакшынакай. Аккорд силерден беле? Канча деп атып билем? Эси жок, бирок мынандай чүпүрөгүн коюп коюптур эле. 2020. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, турбина бар. Дөңгөлөктөрү ушундай жайкы, куюлган жистерде, кара кожа салону. Ушундай. Так, анан балар жазылбайт дейм, караңыздар, бал жазылганда сон болмок эле. Мындай Lexus RX эле көрсөтүп коер эле. 2016 3.5 свежий перегон, 360 градус камера бар. Так, адаптивный круиз-контроль дегендей, сонарлар алды аркасынан бар. Hyundai Sonata New Rise 2019, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб газ, чуркаганы 66.000 километр. Опцияларын көрсөтө кетели. Монитор бар, так, видео регистратору, отуруштарын жылытуусу, айдоочуда вентиляциясы да бар экен, жакшы. Бир зоналуу климат, антизанос, мультируль, баягындай голосовой помощник баскычы, арканкы фонарлары LED, камера жана сонарлар бар. Айтылыш баасы $17.000, Ушундай. Так болду. Mercedes-Benz S-класс 221 кузов. 2007 $12.000, 3.5. Коробка автомат. Салонда көрсөтүп болду. Да bir Sonata New Rise. Gaz bul dağı.
2019-га 20, коробка автомат, свежий перегон. Монитор жоқ екен мұнда. 16.000 доллар айтылышпас. Toyota Camry 70-ші кузов. Азыр мұндай тартқанға кішіне біраз мүмкіншілік болбай атады мұндайда. Уналар жүріп атады. Біз проход тараптағыз да. 2018 жылы шығарылған 70-ші кузовтағы. Кореядан 2.5 гибрид. 36.000 доллар, коробка автомат. Люк бар. Салоны. 36.000 доллар. Қандайсың досым? Іштер жақшы? Так, шындай. Mercedes-Benz E-класс 210 кузов спорт. Алдынан сонарлар, фарамывательдер бар. Дөңгелектер ұшында қойылған жіштерде. 2001 3.2 коробка автомат. 15.200 доллар. Люк. Камера бар екен. Сонарлар арқасынан дағы. Шындай. Chevrolet Malibu 1. 2012. 2. Кореядан 11.000 доллар. Қара кожа, монитор бар, мультируль, круиз контроль. Hyundai Avante 6. ...2016 1.6 автомат, дизель, свежий перегон. Камера, партрониктер бар. Ачқысыз кирүү, монитору дагы бар заводской. Антизанос, чуркаганы 148.000 километрді көрсетіп отады. Жақшы. Анан айтмақшы, бұл өзі чындыгында көп макташат, бензинде эле аз расход болот экен, дизель менен вообще эле аз болуп калса керек, Дизель билбейт экен. Дизелде мында айдап көрбөдүңүзбү көбүрөөк кичине? Жок, дизелде айдадым. Канча көрсөтүп атты? Шаардын ичинде 7,5, 8ге барып атат. 8ге барып атат, Трассада эми өтөдө 6 ичсе керек. 6га чейин түшүп калат, Жакшы болуптур мен. Мындай өтө үнөмдүү күйүүч майды аз талап кылып жүргөн уналардын бири деп көпчүлүгү дагы мактап атышат ушундайды. BMW сүйүүчүлөргө мынакей 5-серия 2011-жылы чыгарылган 4.3 коробка автомат. Баасы бирок жазылып аттыр. Эси да жанында жок. Токтоп айтып коеюн десем. Аябай башкача мындай спортивный көрүнөт да. Могу козунан карап коюңуздар. Hyundai Palisade. Жол ачык. LED линза оптикаларда. Камера 360 градус. Көзгөлөрүндө повторитель поворот ушундай формаларда. 2020 темираттын көлөмү 2.2. Сизденби? Канча деп атасыз? 45.000 доллар. Дизель да? 2.2 дизель. Камера, сонарлар 45.000 доллар. Бая жет орынбы? Бескключевой доступ. Мынаки контроль слепых зон. Музыкасы Крил фирмасынан аябай жакшынакай чыгат. Акустикасы бул жакта ошол контроль паласы, отуруштары мынандай бордовый түстө, электро жылдыргычтарда, монитор, адаптивдүү круиз контроль, 150 000 километр чуркаптыр. Климаты дагы бунуку
эң кеминде 110 люкна карасаңыздар, айдоочу тарапта өзүнчө люк не дейсиз? Ооба, люк 2. Бул ортолукта болсо мынандай панорамага окшоп чоң болуп турат мынакей, жакшынакай. Мына 3-чү катары деле кенен эле 3 адам деле кенен отура берет, жакшынакай. Ортоңку отургучтары капитанский кресло бар. Жакшы. Сонун мына. Жакшы, 45 миң дедиңиз, Кеми бар дейт. Kia K5 камера бар, сонарлар бар. Газ окшойт, Газ, заводской газда дейт. Так, монитор бар экен, жакшы. Мульти-руль, 114 000 километр чуркаган, электро мынандай жылдыргычтарда отургучтары. Айтмакчы, айдоочуда гана вентиляция менен отургучтарында жылытуусу бар. 2017 Сезус перегон. Баасы канча болду бунун? 15,5 миң доллар. Анан Hyundai Sonata New Rise. Бүгүн New Rise'тарды көп тартып атам. Чындыгында бирок аябай көп келиптир. Базарга көп келиптир. 2018 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Бул дагы газ окшойт, Газ, мына заводской өзүнүн видео регистратору. Заводской дем корейский, Корейский. Видео регистраторлар аябай сапаттуу болот. Жакшы мына видеону көрсөтөт. Так, мына салонун көрсөтөйүн. Бунда дагы айдоочуда жана алдыңкы жок, айдоочунун өзүндө вентиляция менен отургучтарында жылытуусу бар. Мульти баскычтар, монитор бар экен, чуркаганы 111 417 километр көрсөтүп атат одометринде. Ушундай. New Rise. Баасы канча болду? 15,5. Бул дагы 15,5. Жакшы. Болду. Hyundai Santa Fe. $2007 кыймылдаткыч көлөмү 2.2. Бул да дизель болуш керек. 13 000 доллар. 4 ВД. 4 дөңгөлөгү тең. Кышкы протекторлары жакшы. Мульти-руль, круиз контроль менен кошо, монитор бар, коробка автомат. Видеоларыбызды ушуну менен жыйынтыктай беребиз. Саат 12-ге жете элек. Эмнегедир кайткан унаалар болуп атат. Адаттагыдай ушул видеону дагы баягы базардан кайтып аткан, сатылган реалдуу баалар билип алган видеону да тартабыз сиздерге. Көрсөтөбүз. Ошол видеону көрүңүздөр, лайк басып, комментарий жазганча.